Электе канча үй бүттү бүгүн? Сиз чатыры бүттү, дуалы бүттү деп айтып кеттиңиз. Канча үй бүттү негизи жалпысынан? Бүгүнкү күндө эки облус боюнча 2 үй бүттү, бирок документациясы, эксплуатация вот бүт элек. А так жумуштар аяктап, ошол 2 үй болгону. 2 үйгө кирип жашап атабы ошондо, Кирейин деп атышат да ооба. Азыр жанагы кире бериш жердеги жумуштар калды. Садыр Нуркожоевич кайсы үйлөрдү тапшырып келди ошондо? Кече? Жок, тапшырган жок, ошонун ичин көрүп, ошол жерде карабак, анан миңөрүк айылдарда ошол үйлөрдү көрүп чыкты да. Жалпысынан жумуш башталганына канча болду? Жумуш договор түзгөнүбүз, биринчи каражатыбыз, траншыбыз 7 октябрда берилген. Анан баягы перебазировка менен ошондо булар октябрдын 21-inde 22 октябрда башталган жумуш. Эгерде азыркы күнү ошол жердеги жашоочулардын акыбалдары кандай болуп атат? Алар каякта жашап атат? Үй жок адамдар. Кабар алдыңыздарбы ошолор боюнча? Биз толук обл администрацияда байланыштабыз. Ошол ар бир үй бүлөгө каражат бөлүнгөн. Анан ошол областта жана мейманканаларда, мектептерде, МЧСтин атайын ошол жерде кыска убакта атайын бир убактылуу үйлөр түзүлгөн, ошол жерде турушат. Баткен областынын өкүлүнүн замы жооп бересизби? Кандай болуп атат бүгүнкү күн элдерибиз продукту жагынан, башка жагынан, жашоо жагынан? Саламатсыздарбы? Негизинен убактылуу ошол туруктуу жашаган турак жайын тыштап чыгып кеткендердин биздин маалымат боюнча 3781 жаран деп биз ушундай маалымат менен жүрөбүз. Азыркы күндө көпчүлүгү Чүй облусунда, Бишкек шаарында, ошондой эле Баткен шаарындагы жанагы колледждерде убактылуу ушундай мэрия уюштуруп берген жайларда жашап жатышат азырынча. Туугандарынын үйүндө Баткен шаарында. Аларга каражат бөлүнүп берилип атабы? Аларга биз жанагы толук үй өртөнүп кеткен 678 жаранга атайын эсепке түшкөн каражаттан 200 000 сомдон бөлүп бергенбиз. Убактылуу ошол каражат менен үй толук бүткөнчө жашап туруу үчүн. Эми анда Нуртазин Алымкулович, жалпы мындай үйдүн бүтүшүнө жалпы качан бүтүп калышы мүмкүн үйлөрдүн баардыгы? Биздин үйү жоктор качан үйүнө кириши пландаштырылып атат? Азыркы мына кышкы убакта процесстер кичине жай жүрүп калды. Биз ошол технологияны карап атабыз. Анан эми ачык айтканда бир ошол февралдын аягында бүтөт го толук. Жазга чейин. Эми кайран сөз да. Кайран сөз. Мен ушул сентябрь айынан бери айтам да. Мына мен айткан аткарылып атат. Бардыгы 2 айдан кийин көрөбүз, 2 үй бүтөт дегенмин мен. Мына Нуртазин Алымкулович жүрөт чырылдап. Ушул киши менен гана компетенттүү кадр, бир ушул киши менен сүйлөшүп атам да. Башка колго үйлешер кадр жок. Ай, Баткенде кадровый голод. Башка эмнени айтабыз? Оперативдүүлүк 0. Ай, баягы күйгөн катын кошокчу болуп калдым мен. Булар мени жетекчилери чакырбай да калды. Маалымат сурасаң, маалымат да жок. Бири-бирине шылтайт да. Эми мына көрүнүп атат результаттан. 2 айда 2 үй бүтсө, 420 үй, 420 айда бүтөбү. Эмне дешибиз керек? Мен башка сөз таппай калдым. Бул суроо берип мен, бир суроо бергим келип атат. Президенттин өкүлүнө бул жердегичи. Баткен облусуна менен без эмоций сүйлөйүнчү. Ошо өзүмдү кармап сүйлөйүнчү, өзүмдү мындай. Поездканы ким уюштурду? Эмне үчүн Лейлек районуна поездка болбоду? Түз эле Баткенге өтүп кетти. Биздин айылдарыбыз эң жабыр тарткан Борбордук айылы, Арка, Достук, Жаштык, Максат айылдары. Ал жерге эмнеге барбады? Ким түздү? Биздин Лейлектин эли эмне өгөйбү? Президент
эл атасын күткөндөй күтөт да. Президент келсе экен, президенттин оозунан жакшы сөз уктурабы туугандар? Жакшы бир жылуу сөз уксак экен деп эл күттү. Эмнеге барбады? Бул мен тарых алдында сурайм. Башымын кесип берсеңер да, тилимин кесип берсеңер да сурайм мен. Жооп бериңизчи, сиздин компетенттүүлүгүңүз барбы? Жооп бере аласызбы? Камила Абдразаковна, бул Баткен Коголондо окуясы болгондон бери президент, урматтуу президент өзү 2 жолку сапар менен, иш сапар менен барып келди. Эми бул программаны президент өзү бекитет. Сунушталган. Жок, Лейлек районунун эмнеге болбоду? Лейлек эмне үчүн кирбеди? Эми ага азыр учурда мен жооп бере албайт экенм. Мына жооп бере албайт. Ким жооп берет? Эмне үчүн биздин айылдарга барбайт? Мына азыр мага эл экинин бири чалып атат мага райондон. Мен эл өкүлүмүн, мага чалып менден сурап атат. Мен эмне деп жооп берем? Мен калп айта албайм. Камила Абдразаковна, өкмөт мүчөлөрү тыгыз. Биз барып келдик өткөндө, ал жомогуңарды токтоткула. Азыр реальный сөздү сүйлөйлү. Бүт фальсификация, мындай айтканда бир формализм менен эле жашап калдыкпы дейм да. Отчеттор кетип атат да. Ой, мынтип атабыз, тигинтип атабыз. Результаттан көрүнүп атпайбы? Нуртазин Алымкулович. Мына мен бир кадрды айттым эле. Баткен мен былтыркы жылы 6 ай 7 айда бир 2 мектептин документин өткөрө алып, тыйынды бөлүп карап чырылдап 6 ай мен бир областной уксуңарда иш жазата албай койгом, туурабы? Сиз чара колдонуңуз дегенмин ошол. Бир областной уксту жумуштан ала албасаңар, бул эмне деген? Мамлекеттин ичинде мамлекет Баткен. Баткенде двойной стандарт. Бир районго мына мен цифраны айтпайын. Лейлек райондагы цифраны кара, башка райондордо цифраларды карагыла. Силер ойлогула, бул мындай калыстык жок. Двойной стандарт. Баткен мамлекеттин чейин мамлекет. Аерде кадрды да бир киши чечет, тендерди да бир киши чечет. Биз тарыхтан сабак албай калдык. Тарыхтан көрбөдүкпү? Бир областты минип алып анан кийин баарын чечкендердин тагдыры эмне болгон? Эртең аман болсок башыбыз, көрөбүз. Мен Кудай буйрса мына палата жыйынга алып чыгабыз. Мен материал даярдап атамын. Баткен облусу боюнча эмне кылсаңар да маалыматты алып чыгып айтамын. Бир атайын бир жыйынга койдуртам деп атам. Муну комитетке эмес, фактылар менен алып чыгам. Дайынданып атам. Му айларды күтөйүнчү депчи. Камила Абдразаковна жакшы маселени көтөрүп кеттиңиз да, сиз дагы бул жердечи. Мен негизи бул жыйында мына үйлөр бүт жаңы жылга киргизет деген бир жакшы кабар угабыз го дегем да. Бул жерде дуалы бүт фундамент куруп атабыз, подрядчиктерди таппай атабыз деп издеп жүрөбүз дейт. Бул деген өтө бир өкүнүчтүү нерсе да. Бүгүнкү күнү бул бүгүнкү биздин бийликке, президентибиз Садым Нуркожоевичке жасап аткан саботаж деп айтсак болот да. Мына бул жерде элдердин наразычылыгын күчөтүп атасыңар. Бул жерде дагы айтып коесуздар, уялбай туруп, элдер качественный кылып бүтүрүп берсин деп. 2 жылда анда алтындан унитаз коюп бүтүрүп берилди андай, бир 2 жыл 3 жыл созуп. Мына бул жерде бир чындыгында мына азыркы биздин мамлекетке болуп аткан кыянаттык да бул жердечи. Мына ошо жерде кыйналып аткан элибизди бир мындай ойлоп да койгон жоксуздар да. 2 үй бүттү дейсиздер. Октябрдан баштап. Алда документи бүтө элек, анда тапшырып элек биз деп атасыңар. Уят нерсе, өтө уят нерсе. Сиздер бүгүнкү күнү өтө бир мындай туура эмес маселелерди кылып атасыздар да, иштерди алып барып атасыздар. Кандайдыр бир сиздерге тапшырмаларды берип, кече жакында Садым Нуркожоевич өзү деле ушу Баткенге барып, ушу бир үйлөрдү бүткөнүн көрөйүн деп барса керек. Анан 2 үйдү көрсөттүңөр. Анан кайра ал киши деле бүгүнкү күнү президентибиз деле сиздердин кылган жумушуңуздарга өтө наразы болуп тургандыр. Бул боюнча иш чараны карашыбыз керек. Анан январдан баштап комитеттин жыйын ошо жерге өзүбүз
ошол жактан өткөзсөк, жеринен барып көрсөк, урматтуу коллегалар. Мен ушуну сунуш кылып киргизет элем. Рахмат.